Мухаммед Болотов Ош облусунун Нокат районунан келген оюнчу. Ал тогуз корголду жеткинчек кезинен үйрөнүп ойноп келе жатат. Мектепте үйрөткөн агайынын насааты менен райондогу, облустагы мелдештерде ийгиликтерге жетишип жүргөнүн айтат. Ош областында жаштуу ийгиликтерге жеткем мектеп убагында. Мектепте биздин Бакыт агайыбыз үйрөткөн баарын. Мен 5-классыман бери ойнойм. Талас шаарындагы Атай Огонбаев атындагы музыкалык мектепте өтүп жаткан мелдешке республика боюнча 36 оюнчу катышууда. Мелдештин ачылышында жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин өкүлү Канатбек Арпачиев жана оюн чеберлери катышуучуларга ийгилик каалады. Тогуз коргол боюнча менин келүүдөгү максат мына тогуз корголду жалпы жайылтып Баткен областына ошондой эле мындай татыктуу орундарга илешүүгө аракет кылабыз. 18 кыз келиндер жана 18 эркектер. Мелдеш бизде швейцариялык тажикте 7 тур менен өтөт. 7 турдун жыйынтыгы менен эсеп жыйынтык чыгарылат. Бир күндө 2 турдан ойнолуп атат. Ар бир оюнга 3 саат убакыт берилет. Ошондой эле бүгүнкү мелдештин курамында биздин 2 эл аралык даражадагы спорт чебери, 7 спорттун чебери жана бир нече спорттун чеберинин талапкерлери катышып атат. Калыстардын айтымында бул мелдешке катышып жаткан 36 оюнчу өз аймактарында мыкты көрсөткүчү менен таанылган тандалма оюнчулар. Демек, ушул күндөрү Талас жергесинде өлкөнүн мыкты акыл таймашы орун алат. Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Ала 24, Талас облусу.